Саламатсыздарбы, ынтымак жарчыларынын бул чыгарылышы Жалал Абад шаарында. Биз бүгүн жаштар жана билим алуу тууралуу кеп кылабыз. Алдыда эксперттер жана жаштар азыркы учурда билим алуунун деңгээли тууралуу айтып берет. Билим алуу ийне менен кудук казгандай. Бирок анын ысыгы менен суугуна чыдап, күн түн дебей китепти колунан түшүрбөй окуп, изденгендерге ийгилик жылмаяры да шексиз. Өзүнүн келечегин түптөөгө аракет кылып, тынбай изденүүнүн үстүндө жүргөн жаштар да жок эмес. Адабиятына тиешелүү эле китеп эмес, башка китептер деле бул бизге байлык, түгөңүз. Эң алгач эле билим берүү деген эмне? Билим берүү мазмуну боюнча эң татаал түшүнүктөрдүн катарына кирет. Биринчиден, билим алуу кандайдыр бир көлөмдөгү жана сапаттагы билимдерди, көндүмдөрдү өздөштүрүү. Экинчиден, билим берүү белгилүү бир тартипте уюштурулган окутуу процесси жана инсандын калыптанышы, өнүгүшү. Үчүнчүдөн, билим берүү билимдерди алууга жана берүүгө багытталган адамдардын аракеттеринин системасы катары каралат. Чындыгында бул термин аркылуу аныкталуучу түшүнүктүн мааниси адамдын билимге ээ болуу процессин, ага жетекчиликти жана уюштурууну мүнөздөйт. Эта позиция также считалась ничтожной среди дворян. Ошондуктан билим берүү түшүнүгүн өтө кеңири мааниде окуучунун билим алуу, билгичтиктерге жана көндүмдөргө ээ болуу ишмердигин, окуучунун инсан катары калыптануу процессин, таалим-тарбия берүү процессинин жана аны ишке ашырууга түзүлгөн шарттардын жалпы комплексин, ошондой эле таалимчилердин иш аракетин, инсандын гармониялуу мүнөздөгү өнүгүшүн түшүнүүгө ылайык болот. Площадь 14 декабря состоялось большое, что Коомчулукта бул жаатта түрдүү пикирлер байма-бай айтылып турат. Жалал Абад облусунун тургуну учурунда ардагер мугалим наамын алган Барпыбай Абдылбапов мурунку билим берүү менен азыркы билим берүүнү таразалап көрдү. Ардагер мугалим азыркы учурда билим берүү тармагы реформа жасоого муктаж экенин, талаптын жоктугунан улам азыркы билим алып жаткан жаштар мектеп убагында эле тыюу салынган нерселерди жасап жатканын кошумчалады. Мыкты билим алуунун пайдубалы мектеп курагынан бекемделиши керек. Бул системада темирдей тартип болуп, мугалимдердин да билими, билгичтиги жогору болсо деген ойдо. Ага жараша окуучулар ата-эне тарабынан да тыкыр көзөмөлдө болуп, ар бир ата-эне баласынын мектептеги жүрүм-турумуна кайдыгер карабай, мектеп менен иштешсе бул жакшы жыйынтык берерин айтат. Азыркы жаштар мектептин ар бир классына ылайыкташтырылган окуу куралдарын окубайт. Мугалимдердин окуткан сабагына, лекциясына көңүл бурбайт. Себеби бардыгын интернеттен таап алып, телефонду пайдаланып, ошондон анан кийин булардын мектептен алган билими абдан тайкы болуп атат. Дагы бир жагы, бул билим берүүдө ата-энелер менен мектептин ортосундагы байланыш формалдуу түрдө бар деген менен чыныгы байланыш жок. Баягы баласы апасы болуш жактын баласы ыйлак деп, мектепте мугалимдер балдарга билим берүүдө, тарбия берүүдө бир кандайдыр бир таасир этүүчү сөздөрдү айтып, тарбияга чакырып, билим алууга чакырса, алар ата-энесине арызданып барат дагы, ата-энеси баласына болушу мектепке чуркап келет. Ошентип келип, анан мектептеги балдарды окуткан эжекенин мугалимдин авторитети төмөндөйт. Биз убакта мектептин мугалимдери, мектептин окуучулары өтө жогору сыйлачы болчу. Талап абдан күчтүү болчу. Тапшырманы берип, эртеси күнү ар бир окуучудан ошо берилген тапшырманын жообун сурайт эле. Ар бир тамганын жазуу элементтери мугалим тарабынан көрсөтүлүп берет, эскертилет эле. Дайыма А тамгасын, Б тамгасын, В тамгасын мындай кылып жазып жүргүн деп. Чоң тамга менен кичине тамганын айырмасы, кош сөз менен кошмок сөздөрдүн айырмасы, ыйыттошкон тамгалардын айырмасын бүт бирме-бир үйрөтөт эле. Азыр болду, укканын айтат, интернетти карайт да көргөнүн айтат, ушу менен баштын ичинде эчтеке жок. Бир суроону берсең, сөзсүз телефонду чукулайт. Башка эч айла жок, дептер жок, жазуу жок, конспекти жок. Мектептин окуу куралдарын көтөрүп, сумкага салып көтөрүп барып, анын тапшырманы алып үйгө келип окуу деген жок. Замандын талабына ылайык интернет желеси бардык тармактарда колдонуп келе жатат. Ал эми билим берүү тармагында жаштар бул нерсени максаттуу колдоно албай жатат деген ойдо. Мугалимдердин айлыгын көтөрүш керек деди. Көтөрдү. Шарт түзүп бериш керек деди. Шарт түзүп берди. Сайыздын убагында дагы мектептерге мындай шарт түзүлгөн эмес. 5-класска чейинки балдар бекер тамак ичет.
социалдык жактан начар жашаган балдарга кийим-кечерден жардам берилет. Мугалимдердин айлыгы көтөрүлдү. Но бирок билимдин сапаты өз деңгээлинде эмес. Bu yerde ayrıkça mugallim okuşunun defterge жазуусуна, kitepti okuusuna ayrıkça көңүл буруш керек. Анан жанагы эркин ой жүгүртүүсүнө, байланышты иштерди жакшы түзүп сүйлөй алышына ошол нерсеге көңүл буруш керек. Айрым жанагы негизги предметтерди тереңде токуш керек дагы, негизги эмес предметтердин, ашыкча предметтердин башы кереги жок. Ал эми жаштардын өкүлү коомдо билимдүү, тил үйрөнүүгө кызыккандар көбөйүп жатканын жана ошол эле учурда билим алууга кызыкпаган жаштар да бар экенин моюндашат. Билимдүү жаштар бир катар идеяларды ишке ашырууда, айрым учурларда тоскоолдуктар болгонун да жашырган жок. Эң башкысы заманбап көп тилдүүлүккө басым жасаган жаштардын саны көбөйүп жатканын баса белгилешет. Чын эле азыркы учурда чет мамлекетке чыгып окуп келген өтө көп жаштар бар. Эгер ошого эле кошумча биз баягы китеп окуу бул билим алуунун өзөгү катары көрө турган болсок, китеп окуунун жанданганын биз акыркы 4-5 жылдан бери байкап атабыз. Эң негизги жаштар арасында жанданып атат. Жаштар өздөрү китепти пропаганда кылып жүрүшөт. Жаштардын аракети менен канчалаган акын жазуучулар китептери сатылып, аракет өтө күчөйүп кетти да бул жагынан. Бул жерде өзү ошо баягы улуулар тарабынан айтылып аткан сын жокко чыгып кетет да ушундай эске алганда. Англис тилин үйрөнгүсү келгендер көп да. Бул эми дүйнөгө эшик ачылат деген түшүнүк менен кетип атат. Кээ бирлер ата энеси айтып катуу какшаган үчүн да келе берет. Эми ар кандай жаштар бар да, өзү ой жүгүртө албагандар ушуларга ээрчийт. Кээ бирлер чынын эле алдын ала көрө алып, дүйнөдө лидер бул англис тили экен баары бир деп туруп ошол нерсени үйрөнгөнгө аракет кылышып атат да. Мен эң өкүндүргөн нерсе ушундай болот да, кайсы бир тилди үйрөнүүдө ошол мамлекетке барып жашап калыш максаты болсо ал тилди үйрөнбөй эле койсун дейм да. Эгер ошол тил менен барып туруп ал жакта бир инвестиция тартуу, жок эле деген акыл насаатын ошол жактан айтып турууга максат кылган болсо, алтын сураса эле алтын бергенге мен даярмын да. Ниеттери ушундай болбоюнча биз эч качан көтөрө албайбыз. Ошого жаштар эмнеге басым бербесин, аны ниети чече берет. Ниетин кайсыга койгон болсо ошол нерсе ишке ашып кетет. Ошого мен баарыбызды ошол Кыргызстанга кайрымдуу болууга, Кыргызстанга кайтып келүүгө, Кыргызстанды көтөрүүгө чакырат элем. Коомдо билимдүү жаштардын санын көбөйтүү үчүн мамлекет тарабынан колдоо болушу керек деген пикирди айтышат. Замандын талабына ылайык 9-класска чейин мектепте мыкты сабактар окутулуп, 10-11 класстарга керектүү гана сабактарды окутса, билим берүү тармагында бир катар жылыштар болуп, эркин ой жүгүрткөн, идеяга бай жаштар көбөйөт дешет. Бир эле учурда интернетти туура пайдаланып, андан көп нерсе үйрөнүп жаткандар да бар. Жаштарга эмне үчүн чек коюш керек ал жерде? Мен бая айткандай эле, эгер идеялар күчтүү, идеялар пайда бере турган болсо, таныш билишчилик иштесин да баары жердечи. Элестетиңиз, азыр кээде мыйзамдар ушунчалык бири-бирине карама-каршы жазылган, бир жакшы иш жасайын десең деле тоскоолдуктар бар. Бир нерсе сырттан импорт кылып алып келейин десең деле, ушул нерсе экспортко алып чыгайын десең, ушу ата мекендик өндүрүштү жасайын десең деле тоскоолдуктар көп. Андан башка эле бир жакшы эле, бир акчасы жок эле бир идеяны ишке ашырыш үчүн деле тааныштар менен, бир максатташтар менен бирикмейинче кыйын болуп калат. Эми Кыргызстандагы билим берүүчү мекемелердин санын тизмектеп көрөбүз. Кыргыз Республикасынын Конституциясы ар бир жаранды билим алууга укуктуу экендигин белгилеген. Мектепке жашы жеткен ар бир бала улутуна карабастан мектепке кирүүгө укуктуу. Мамлекет бардык адамдар үчүн алардын жөндөмүнө ылайык орто билим берген кесиптик коллеждерди жана жогорку окуу жайларды камсыз кылат. Мектепте окутуу акысыз жүргүзүлөт. Ал тургай китептер да бекер берилет. Ал эми калуучу ата-энелер балдарын жеке менчик мектепке окута алышат. Билим берүү министрлигинин окуу жайларынын талабына жооп берген лицейлер, кесиптик билим берген коллеждер мамлекеттен сөзсүз түрдө лицензия алышы керек. Ал эми азыркы учурда Кыргызстанда жалпы 2265 мектеп, 1497 бала бакча болсо, анын ичинен 172си жеке болуп эсептелет. Жана ошондой эле жалпы 65 жогорку окуу жай болсо, анын ичинен 33 жеке болуп эсептелет. Аны менен бирге эле 148 коллеж болсо, анын ичинен 114 жеке. Жана ошондой эле жалпы 30 инновациялык мектеп бар. Билим калгар таш сыяктуу, анын баасы жок деп ойчулдар бекер айтышпаса керек. Кандай болгон күндө да билим алуу адамзатына шамчырак болот эмеспи? Буга ылайык биз билим берүүнүн деңгээли кандай болуп жатканына сурамжылоо жүргүзгөнбүз. Жакшы заманбап технологиялар менен куралган китепканалар, электронный библиотекалар бизде жогорку деңгээлде иштесе,
обслуживание именно ошол темага көңүл буруш керек. Обслуживание жакшы болсо, бири-бирине инсандар менен болгон мамиле сыйлык болсо, анда ар бир студент каалайт. Чынында аябай алдыга умтулуп окуйм, баягы Кыргызстанды өзгөртөм, келечекти бир өзгөртөм деген инсан жаштар да аябай көп да. Окуу системасы дагы өнүккөн, бирок ошон менен чектөө эле телефон дагы өнүккөн. Азыркы көпчүлүк жаштар телефонго берилип кетет. Бирок ошол телефондун жардамы менен дагы эле билим жөнүндө же башка соц тармактардан маалыматтарды алып, өздөрүнүн окууларын өркүндөтүшсө болот. Азыркы учурда балдарыбыз билими жакшыланып жатат. Булар китептен дагы, электрондук телефондордон, интернеттерден дагы колдонуп жатышат. Баягы бизге керек эмес предметтер алынып, керектүүлөр гана коюлса, анан бай тил боюнча өнүксө, анан айтат элем, ушул бизге багыт керек бул үчүнчү. Эң негизги багыт керек. Багыт болуш үчүн бизге ошол методикалык китептер, жардамдар биринчиден, анан окуулар да ошол деңгээлде болсо, ошон үчүн баягы окуу жайдагы окуулар да күчөтүлсө, бир гана мектептер эмес, окуу жайларда күчөтүлсө, анан түшүндүрмө иштер дагы жүргүзүлсө. Балдардын келечеги ата-эненин же мектептин кызыкчылыгы эмес, бул мамлекеттин кызыкчылыгы. Ошон үчүн мамлекет көптөгөн шарттарды түзүп, мектептерге жанагындай компьютер, жаңы методикалык колдонмолорду көбүрөөк чыгарса, анан китептерди сапаттуу окуп чыгарса дейм. Себеби көпчүлүк китептер биздин библиотекаларга келип атат, бирок колдонулбай атат да, стандартка, талапка жооп бербей атат. Туура эмес жазып, туура эмес сүйлөп, ушундай көп адамдарды капа кылган учурлар болуп жатат. Эми ушу жаштар жакшы окуп, билимдерин жогорулатып жүрсө абдан жакшы болот эле. Кыргызстандын келечегине да жакшы болот эле. Мындай туура эмес сөздү сүйлөгөн жаштар жакшынакай кызматтарда иштеп калса аябай жаман көрүнөт экен. Илим-билим адамга, улутка кут алып келе турган улуу мүлк. Адам жашоосунда айзелтен терең баа берилип келген. Билим адамга канат, билими күчтүү миңди жыгат. Илим окуу булагы, билим өмүр чырагы. Белгилүү ойчул Жусуп Баласагын окуу түндө алдыңдагы шамчырак, билим алсаң маңдай ачык жаркырап, сокур дешет билимсизди жөндөбө, окуугана жарык чачат дүйнөгө дегендей, бул ырсаптардын мааниси да терең. Андыктан жаштар кайсы коомдо өсүп жаткан болсо, анын агымы менен кошо заман талабына ылайык билимин жогорулатуу, өсүп өнүгүүсү керек. Билимдүү, жигердүү, идеяга бай жаштар гана өлкөнү өнүктүрүп келечекти бирге кура алат.